Жол эрежесин сактап, тартипке баш ийип, кырсыктын алдын алуу иш-чаралары өткөрүлүп келет. Бул багытта Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Натыйжасында өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 10 айда жол кырсыктары 46 учурга азайды. Темага кененирээк Самара Асанова токтолот. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн убактылуу айып короосуна күнүгө кырсыктаган унаалар киргизилет. Жүргүнчү ташыган бул автобус жакында эле кырсыктап бул жайда турат. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Бул көрүнүш айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгынан кабар берет. Белгилүү болгондой, жол кырсыктарынын негизги эле себеби жол эрежесин сактабагандыгында. Жол көзөмөлдөөчүлөрдүн айтымында адам өмүрү бир гана май кызматкерлерине керектей мамиле жасалат. Анткени жол көзөмөлдөөчү турган участоктордо эч кандай айдоочу ылдамдык ашырбайт, карама-каршы тилкеге да чыкпайт. Бир эле жол көзөмөлдөө кызматкерлери кызмат өтөп жатканда жол эрежесин сактабастан алар өздөрүнүн да өмүрүн ойлош керек. Андан сырткары автоунаа ичинде бара жаткан 5 жүргүнчү болобу же 10 жүргүнчү болобу алардын баардыгынын өмүрүнө, ден соолугуна бул айдоочулар өздөрүнүн да жоопкерчилик экенин сезиш керек. Жол унаа кырсыктарынын алдын алуу, айдоочуларга түшүндүрүү иштери боюнча Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү комплекстүү иштерди күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте бөлүнгөн участкаларда күнү түнү көзөмөл жүрүүдө. Натыйжада быйыл жол кырсыгы 46 учурга, жаракат алгандар 207 учурга азайды. Тилекке каршы адам өлүмүнө кошулуп жол кырсыктары бир аз көбөйдү. Ошондуктан азыркы учурда бизде ички иштер башкармалыгынын биргеликте чогуу үгүт насаат иштери, пропаганда иштери, элдин арасында түшүндүрүү иштери, ошону менен бирге башка дагы кызматтар биз менен биргеликте жол коопсуздугун алдыруу максатында рейдтерге чыгып атат. Азыр мына кыш мезгили келип атат. Ошого кышкы дөңгөлөктөрдү дагы алмаштыруу керек. Ошондуктан мен бүт жол кыймылынын катышуучуларына, айдоочуларга кайрылып кетет элем. Жол эрежесине кайдыгер болбостон, жол эрежесин так сактап, ата-энелер балдарын кароосуз калтырбастан, жаш балдарга да бир аз көңүл буруп ата-энелерден суранып кетем. Жол дескөөчүлөр кырсыктардын алдын алуу менен чектелбестен эпидемиологиялык абалды жөнгө салууда дагы иш алып барууда. Ош-Бишкек, Ош-Эргештан мунаа жолдорунда жүргүнчү ташыган маршруттук каттамдарды көзөмөлдөп, санитардык талаптарды сактоо да эскертилүүдө. Ошондуктан жол эрежесин так сактап, мына сизге айрыкча. Самара Асанова, Абал Асылбек уулу, Эдил Алиев, ЛТР Ош облусу.